Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Майрамыңыздар менен чындап теңир тең дегендей күн менен түн теңелген мезгили болуп атпайбы? Ошо убактысы боюнча дагы айдан адам аян алат, же болбосо эркек күндөн энергия алат. Аял айдан бир караңгы аян алат дегендей, ошо асман менен жерди, аял менен эрди, ысык менен суукту, күн менен түндү Кудай теңдеп бергендей, бүгүн да ошо бир ошо караңгы дүйнө менен ачык дүйнөнүн бир теңелиши. Ушул караңгы дүйнөдөн кыргызга бир кайыптан байланыш берилип кен го караңгыда. Эми ошо ачыкка кетип атат бүгүнкү күндө. Ачыкта кыргыз Кудай ордун аткарып, дүйнөнү тегеретип, тегиздеп атат. Ошо энергиясы менен, касиети менен, караңгы сыры менен. Анан ушул ачыкта күн узаргандай, сиздердин дагы ачыкта ошо ааламдык илим өз кереметин көрсөтсүн. Ачыкта ошо сиздердин касиетиңиздер толсун. Ачыкта өмүрүңөр узарсын. Ачыкта ушул пендечиликтен боштоондукка чыккыла. Ачыкта ушо ачыкта улуулукка, жаратуучулукка түбөлүктүүлүккө өтүп алыңыздар. Жөн эле бул баягы майрам катары көргөндө болбойт. Мунун караңгы сырларын көп мындай көкүрөк байланышка салып тактаса, бул жаңы күн да, жаңы жыл десек айтсак да болот. Жаңы жылыңар ушул бир эле күн болбой, ар күнүңөр жаңы күн болсун, жаңы ачылыштар болсун, жаңы жаңылыктар болсун, жакшы бир кабарлар болсун, жакшы бир жан дүйнөдө бир бейиш, жан дүйнөдө бир нур, жан дүйнөдө бир боштондук, жан дүйнөдө бир жаратуучулук ар күнү. Жан дүйнөдө жашоодо бир аалам мыйзам ушул жеңип, кыргыз адамзатка бир ачыкта эне ата болуп, ачыкта аалам ордун аткарып, ар бир күнүбүз эми мындан ары да ушундай болот. Ар бириңиздерди да ушул көкүрөгүңүздөрдө бир ошо караңгы түнгө караганда, же болбосо адам өтүп кеткенде ошо 1000 күндүк караңгы жашоодон бир күндүк могу ачык жашоо артык деп ааламдан берилгендей, ошо ачыкта ар бир күнүңөрдө ушу бир жаңы жеңиш болсун, жаңы доор болсун, болуп көрбөгөндөй бир жомок жашоо болот. Мына ошентип жаңы жылыбыз ошо ар күнү болсун. Жаңы жыл ошол ар ачылышы менен, ар өзүнүн жаңылыгы менен, ошо кыргызга буйрулган, кыргыз азыр жаңы доордо эмненин ролун аткарат десе, ошол Кудайдын жаңы буйругу жерге түштү го. Ошонун кызматын аткарып атат, ошону жазып атат, ошону жеткирип атат. Кудайга кыргыз жакын болгондуктан, ак болгондуктан, ошо аалам мыйзамы күн өткөн сайын ачыкта жеңип, пендечилик жеңилип, иниян жашоосу жеңилип, мурун өлүм жеңип келген болсо, ошо өлүм жоюлуп, мурун пендечилик жеңип келген болсо, пендечилик жоюлуп, ошо периштелик сыпатка калыптанып, мурун өлүм жолуп келсе, ошо өлбөстүк пайда болуп, мурунку жашообузда утурумдук жеңип келген болсо, ошо утурумдук жоюлуп, улуулук пайда болуп, мурунку жашообузда кыргыз эч кимге баркы улуттарга кудурети, касиетин тааныбай, теңсинбей келсе, ошо кыргыз эми теңсинбеген кыргыз теңирдин ордун аткарат.